Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү сабагыбыздан балык манасчы тууралуу маалымат аласыздар. Балык манасчы 19-кылымдын өкүлү, көрүнүктүү манасчы, өз доорундагы эң алдыңкы манасчылардын бири болгон, бирок ал манасчылыкка кандай келди? Кепти башынан улатсак. Канай Батырдын тушунда таласка бир нече мал менен кошулуп, айыпка тартылып, бир нече үй бүлө кошо кетет. Ошол үй бүлөлөрдүн ичинде балык манасчынын ата-энеси да бар болчу. Алар таласка барганда абдан катуу кыйынчылыкты көрөт. Кыйынчылык турмушту өткөрөт. Ошондой кыйынчылыктын биринде балык манасчынын ата-энеси эрте өлүп калат дагы. Балык манасчы 6-7 жашында томолой жетим калат. Ар кимдин эшигинин алдын барып күрөп, ар кимдин эшигинин алдында малын тазалап, чөбүн оруп, малын багып күн көрө баштайт. Жетимдиктин зардабын абдан тартат. Ошондой күндөрдүн биринде Кокон хандыгына салыкка жыйналган малды айдап кетүүгө адам керек болуп калат. Кокон хандыгынын болушу Кушубек би ата-энеси жок дедиби, сурап алар адамы жок дедиби, ушул кичинекей баланы мал айдатып, жөө таластан Коконго сапар алышат. Жолда келатып, чарыгы жыртылып, буту ташка тилинип, канап, бутун жерге кое албай, тызылдап аткан бала малды айдап келатканда жамгыр болот. Жамгырда көл шал болуп, абдан денесинин баары суу болуп, кыйналганда акыры анан кийин малды топтоп эс алдырып, өздөрү тыныгууга жөнөшөт. Караса, азыркы Манас күмбөзүнүн тушуна келип калган болот. Бала да болсо, кичине болсо дагы күмбөздө жатайын, күмбөздө далдоодо жамгыр өтпөгөн жерге жатайын деп келип эле чарчап кеткендиктен ал уйкуга кетет. Бирок жамгырда калгандыктан денеси от жалын болуп, эт ысып, жөөлүп атып, кыйналып атып, анан кийин түш көрөт. Түшүндө балдар Манас ата кирет дагы: "Олдо балам-ай, абдан кыйналдың. Ушунчалык бутуң тилинип канады, жаның аябай кыйналды. Эми мындан ары жөө баспайсың балам. Мен сыртка бир атты даярдап койдум, ошону минип ал" дейт экен. Бирок батырларды дайыма айтып, ырга салып жүргүн. Сен батырларды айтышың керек. Алардын эрдигин даңазалап ырдашың керек. Оозуң балыктыкындай, жаян балыктыкындай чоң экен, атың балык болсун дейт экен. Чыныгы аты Бекмурат Кумар уулу болгон. Ошондон улам мунун Бекмурат аты өчүп эле Балык ооз деп аталып кеткен. Эрте менен турса, эт ысып, абдан кыйналып калыптыр, жер жарып калган экен. Эшикке чыгып эле караса, айтканындай ат оттоп байланып туруптур. Бош оттоп туруптур. Анан барып эле атты минет дагы жолду улашат. Жолду катар кечинде зээрине салган Манастан өзүндүнү билишинче оозуна келгенин, дээрине салганын күңгүрөнүп айтып отурду. Бир мезгилде Кушубек би: "Ай балам, сен Манас айтасыңбы?" деп таң калат. Анан сыр бербейт, "Ооба" дейт. Ошентип отуруп алар Коконго келет. Коконго келгенде Кушубек би ушунчалык адамгерчиликтүү киши экен. Ал жетим баланы ушундай кокочо болуп калган немесин, денесин көрүп, баланы абдан таза жуундуруп, анан кийин жаңы кийимдерди кийиндирет. Анан атына куржунга салып, азык затты аябай артып берет дагы. "Эми сен" дейт, ошо артып берердин алдында, "Эми сен Кокондун жакшыларын мактап ырда" деп алар ага буйрук берет. Ал оюнда Кокондун жакшыларын мактап ырдаса, бул жетимге дагы бирөө боор ачып бирдеке берсе, кичине болсо дагы колуна бир белек алып же бирдеке алып кетсе деген үмүттө Кокондун жакшыларын мактатат. Ал
Кокондун жакшыларын мурун кийин тааныбаса дагы, алы жетишинче сыртынан карап сүрөттөөгө аракет кылат. Ага баары машыр болот, колунан келгендерин атына артып берет. Анан Кушубек, карабайсыздарбы, бир адамдын тагдырын өзгөртө алат деген ушундан улам келип чыкса керек. Кушубек таластагы Бүргө баатыр менен Ажыбек Даткага куш тилиндей кат жазып берет экен. Ал катта: урматтуу Бүргө баатыр, урматтуу Ажыбек Датка, ушул кичинекей баланы барганда ар кандай оор иштерге жумшап, малайлыкка жумшап кыйнабагыла. Бул бала манасчы бала. Барганда катарыңардан түшүрбөй, дайыма катарыңарды алып отургула. Балага менден өтүнүч, үй көтөрүп бергиле. Бала манасчы болсун, дайыма төрүңөрдө болсун деген катты жазып, Кокондун мөөрүн басып туруп жөнөтөт экен. Ошол катты алып келгенде Бүргө баатыр айтылуу Ажыбек Датка ошондон баштап кичинекей манасчыны дайыма төргө отургузуп, дайыма сыйдын үстүндө болуп, анан дайыма турмушу жакшылардын арасында болуп, турмушу өзгөргөн экен. Ал күндөн күнгө Манасты арбытып айтып, Манас тууралуу кең чабыттап, обондотуп, көкөлөтүп айтып калган кезде Канай баатыр барып калат экен. Канай баатыр барып, аны сураштырып, манасчылык өнөрүнө таң калып, аны сураштырып, кайсы уруудан экен дегенде, ал Чоң Чарык уруусунан келди, Солтолордон бизге келген, малай болуп келген баланчанындан калган бала деп айтканда, аябай таң калат дагы. Ал айлакердик кылып, бул менин элимен чыккан манасчы турбайбы деп тартып алып баса берет. Ал таластан балыкты тартып алып келип, мынау Байтик айылында, Арчалыда атайын үй жай кылып, үйлөндүрүп, аны карай баштайт жанына. Мына ошондо ал канчалык манасчы болуп даңазасы чыкпасын, канчалык Байтиктен сый урмат көрбөсүн, баары бир ата-энесинен калган жетимдиктин зардабы анын жүрөгүн ооруткан. Анан бир күнү айтат: Канай, кечиресиздер, Байтик, эгерде мен өлсөм, өзүңдүн жаныңа катарыңа койчу деп суранат. Аны макул деп дайыма Байтик эсине түйөт. Күндөрдүн биринде ажал жетип, Байтик өлгөндө, Байтикке жакшылап кошкунуң деп аны атайын төргө отургузат. Ал кезде эркектер дагы абдан жакшы кошкон экен. Мына ошондо балык ооз эки эле сап кошуп коет. Ал төмөндөгүчө болгон: бетеге кетет, бел калат, бектер өтөт, эл калат деп туруп кеткен экен. Элдин баары бул эмне? Алтай манас айтса, оозунан манасы түгөнбөгөн. Балык ооз эки эле сап менен кошуп койду деп, мунун табышмактуу кошконуна эч ким жандырмагын биле албай, таң калып, көпкө чейин эл оозунда чоң сөз болуп кала берет. Бул Санжырада да калат. Санжырада дагы Ала Тоо журналына версиясы чыгат. Ал тургай фольклор изилдөөчүлөр дагы мунун жандырмагын көпкө чейин билбей жүрөт. Көрсө, менин ата-энемди малай кылып таласка айдап, таласта алар абдан кыйынчылыкты көрүп, эрте өлүп калып, жетимдиктин зардабын сенин айыңан көп тарттым деп, ал Байтик баатырга нааразы болуп, эки эле сап менен философиялык бүтүндөй аламды кошуп койгон экен. Мына ошентип, андан кийин Байтиктен кийин өзүнүн Чоң Чарык уруусунан тууган издеп Кочкорго барат. Кочкордо дагы ал 3 жылдай жашайт. Кочкордо дагы ал манасын үзгүлтүксүз айтып жүрүп, ошол жактан Шапак Рысменде манасчыга таасир берип, бир топ элдин манасчылыкка үгүттөп, иштеп жүрүп, анан кандайдыр кайра Байтик айылына келет. Байтик айылына келгенден кийин аз эле убакыттан кийин ал көз жумат. Өзүнүн керээзи боюнча анын сөөгү азыркы Байтик бас бөлтөгүнүн жанында, Байтиктин мүрзөсүнүн жанында балыктын сөөгү коюлган экен.
Тилекке каршы балык манасчынын варианты жазылбай калган. Биз эмне үчүн эл жазбай калды деп бул жерден суроо туулушу мүмкүн. Жаза билген, чыныгы фольклор изилдөөчү адамдар аз болгондуктан балык манасчынын варианты бизде сакталбай калганы абдан өкүнүчтүү. Азыр Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондусунда Манас эпосунун 83 варианты сакталып турса, ушул Алтай манас айтса, манасып түгөнбөгөн, оозунан кумдай куюлуп турган айтылуу балык манасчынын манасы же мындайча айтканда варианты жок болуп турат. Бул бизде кандайдыр бир өксүүнү, жоготууну туудурат. Эгерде ошону сактап калсак, дагы бир кенчибиздин бир жагы толду деп эсептейер элек. Балык манасчы боюнча бизде маалымат аз жетти. Ошол доордогу жазмакер, же болбосо жаза билген фольклор изилдөөчүлөрдүн аздыгынан деп ойлосок болот. Болбосо ушундай укмуш куюлуштуруп айткан манасчынын варианты калбаганы бул абдан өкүнүчтүү. Тоголок молдо балык өзү чоң чарык айтып салды бир тарых деп ал жөнүндө дагы сүрөттөп бергени бар. Мен дагы балык манасчыны турпатын Манас атабыз айтып атпайбы, оозуң жаян балыктай экен, сенин атың балык болсун деп. Манас илиминде балдар адамдын бет келбетине, адамдын физиономиясына, каш, көз, кирпик, мурун, ооздун жайгашуусуна, ээктин жайгашуусуна карата дагы айтылуучу аныктамалар же болбосо ошого жараша, жайгашуусуна жараша адамдын мүнөзүн таба билген илим болгон. Муну көрдүңүздөрбү? Манас атабыз арбак болуп келип, аян берсе дагы сенин оозуң жаян балыктай экен, атың балык ооз болсун деп айтып атат. Бул деген ырыскысы көп, мол дегенди түшүндүрөт. Себеби оозу жаян балыктай чоң болуп атпайбы? Ал эми жана биздин илимде таянып айтсак, бундун абдан ырыскысы мол, көп, ырыскылуу адам болот деген белги. Ошондуктан жогоруда айтып өттүк, Кокондогу Кушубек би дагы мунун тагдырына чоң бурулуш жасап кетти. Ошондон баштап балык манасчыны билесиздер, азап тозоктон, жетимдиктин зардабынан кутулуп, жалаң төрдө отуруп манас айтып калды. Азыр ушул кезде төкмө келсе төр бошот, же манасчынын оорду төрдө деген асыл сөздөр мына ошол мезгилден улам калган. Мына ошол аныктамалардан улам биз элдин манасчыларды, төкмө акындарды кандай деңгээлде аздектээрибизди билсек болот. Балдар, бүгүн сиздер балык манасчы тууралуу, анын манасы, балык манасчынын өмүр таржымалы тууралуу маалыматтарды уктуңуздар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабактан кезик кичекти. Саламатта болуңуздар.